Насаат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. İslam dinimizde ayal zat urmatı Müslüman bir tuğan öte kadir bartalgan eme. Ötkönde ayттым, başkaça ойлобоңуздар, дайым айтып келе жатам. Бирок эркектер сразу башка жакка түшүнөт да. Чыныгы момун, чыныгы мукмин, имандуу адамдын жүрөгүндө 4 аял болот экен. 4 аял алыш керек экен эмес. Чыныгы момундун жүрөгүндө 4 аял, ал биринчиси Аллах осият кылган, Алланын буйругу болгон энебиз. Энени сыйлагандык. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, эненин курсагына бүткөн кезде эне канча кыйналат, канчалаган ден соолугун жоготот. Сен энени эмген кезде анын канчалык ден соолугун аласың. Сен 2 жыл эмизет, чоңойтот, сарсана болот. Анан бир аз чоңоюп калгандан кийин кафеге келип, бутун учкачырып отуруп алат дагы. Аялдын акылы кем болот дейт. Ошо акылы кем эненин ден соолугун сен алдың. Ошол эненин эмчегин эмип чоңойдуң. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, аялдардын акылы кем дештен мурда сени ким эмизгенин, ким тарбия кылганын унутпагын. Динибизде аялдардын акылы кем, дини кем деген маселе дининде кемчилиги бар, кандай? Айында бир жолу 7 күн, 10 күнгө чейин этек киргелип намазын азайтат. Сени төрөгөндөн кийин 40 күнгө чейин жатын эс алат. Ошондо намаз, ороза динде кемчилиги бар. Бирок ошол кезде урматтуу мусулман бир тууган, аял заты этек кирин көргөн кезде төрөттөн кийин жараткан Аллах табарак ва фарз кылган намазды да, орозону да бойнуга жүктөбөйт. Туурабы? Анын организми өзгөрөт, кыйынчылыкка дуучар болот. Аллах өзү фарз кылган орозону кармаба дейт. Намазды окуба дейт. Ошондой кыйналып жаткан кезде сенин да өмүр жолдошуң ошол кезде эгер Аллах фарз нерсени талап кылбаса, сен да ошол кезде талабыңды азайт деген маселе. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, экинчи аял жүрөгүбүздө боло турган ал эже карындаштарыбыз. Кимде ким өмүрүм узун болсун десе, рызкым берекелүү болсун десе, туган урук менен карым катнашта болсун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким 3 кызды тарбия кылса, окутса, чоңойтса, 3 кыз ал адамды дозоктон кармайт дейт, тосот дейт. Бул хадисте пайгамбар 3 кызы жок, 3 эже карындашыга ошондой мамиле кылган дейт. 3 эже карындашка жакшы мамиле кылсаң, ошолордун намысын коргосоң, ошолорду баксаң, кийинсең, сени дозоктон тосо турган парда болот дейт. Бирок тилекке каршы бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, чачты бешанды аялды алгандан кийин көптөгөн эркектер өзүнүн эже карындашына мамилеси өзгөрүп калат. Өмүр жолдошуга жыртаңдап, жылпаңдап, жагынычты ойлонот, кантсем, бирок өзүнүн эжеси, карындашы сени төркүн кылып, атасы өткөндөн кийин үйүнө келсе, кабагына кар жаап калат. Сүйлөгүсү келбей калат. Аны менен бир дасторкондо отургусу келбей калат. Машинесине түшсө, бир душман түшкөндө сүйлөбөй калат. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарым, эже карындаштарыбызды сыйлайлы. Чыныгы момундун жүрөгүндө биринчи энеси, экинчи ким экен? Эже карындаштарыбыз. Элестеткин эми. Бир курсактан, бир жатындан төрөлдүң, бир эмчекти эмдиң. Ата өткөндөн кийин сага келбей кимге келиш керек? Сага дардын айтпастан кимге айтыш керек? Ал биздин эже карындаштарыбыз, биздин намысыбыз. Үчүнчү, урматтуу мусулман бир тууган, жүрөгүбүздө боло турган аял заты ал биздин көзүбүздүн кареги болгон, денебиздин бир парчасы болгон, боорубуз болгон кыздарыбыз ал. Эгер кыздарыбызды жакшы тарбия кылсак, иман менен, ислам менен тарбия кылсак, ал биздин бейишибиз. Төртүнчүсү, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам осият кылган өмүр жолдошторубуз. Силердин эң жакшыларыңар өздөрүнүн аялдарына жакшы мамиледе болгондор дейт. Ачуу чындык. Көчөгө чыккан кезде чочун аялдарга, баткенче беген аялдарга.
чочун аялдарга маданияттуу болуп көрүнөт. Столдорун жылдырып, чай узатканы башкача, сүйлөгөнү башкача. Өзүнүн үйүнө келсе, 200 да. Hiç bir жақсы сөзін оқып болбойт андан.